Жалал-Абадта 1000ден ашык малга ылайыкташкан сарайда өрт чыкты. Өрт каланын Гугарт кечи шаарчасындагы сарайлардын биринде саат 11:00 чамасында чыккан. Ушул тапта Жалал-Абад шаардык өрт өчүрүү бөлүмүнүн 5 бригадасы өрттү чектөөгө алды. Аталган мал сарайдын ээси Маккамбай Дарбанов сарайда 400 бука болгонун жана аларды караган 5 үй бүлө жашап жатканын айтты. Өрт өчүрүүчүлөргө Жалал-Абад шаардык өрттөндүрүү жана жашылдандыруу башкармалыгынын унаасы да суу ташып берген. Там башка жийгенбиз да. Ошол жыйган чөптүн арасынан зымдар өткөн. Ошондон замканер. Ал чөп жем жебиз. Негизи чөп бар эле агай, сиздин эсеп боюнча. Эсеп боюнча көп эле да. 1000 мал үчүн да. 1000 мал үчүн. Бардыгы толгон болчу, бардыгы толгон. Анан дагы талада да кармайбыз, скиптерибиз бар. 5 үй бүлө бар. Ошо малчылар. Мунун мен приватизация кылганыма 10 жылдан ашып калды.